Айтылат го хикаятта. Ибрахим пайгамбарды отко таштаганда, отунун топтогонго айлап убакыттар кеткен. Ушунчалык чоң аңгазып, отунду толтуруп, канча деген махлук, калк ошого отунду топтогон. Намрут падыша, бүткүл дүйнөнүн падышасы болчу, залым болчу. Ал не дейт эле, өзүн Кудай деп жарыя кылган эле. Не деди? Бардык адамдарды чакырды. Бүгүн мен Ибрахимди отко таштаймын. Бүгүнкү күнү мен чечтим. Отко таштаймын. Адамдардын баары көрсүн. Мен кандай Кудай экенин көрсүн. Кандай кыйын экенин көрсүн деп. Намрут лаанатулла алей. Ушундай отту таштады. Риваяттарда алымдарыбыз айтат. Оттун тавы баягы эмне деп коет? Пламясы. Я. Ош жалыны, сыгы жалыны, оттун жалыны ушундай көтөрүлгөндө үстүдөн канаттуу уча албай калган экен. Үстүдөн чымчыктар уча албай калган экен. Келип Ибрахим пайгамбарды ыргытайын десе, анын табынан, ысыктыгынан жакындай албайт. Ошон үчүн анан кийин биринчи шайтан бир бактысыздын оюна катапультду салган экен да. Катапульт деп коет го. Ырта турган. Колун байлап, путун байлап, ошол жерден анан узактан туруп ыргытып атпайбы? Ыргытып атат. Эми бул жерде мен айта турган сөз бул узагыраак окуя, убакыттар деле азыраак болуп калды окшойт. Бул окуяда ошондо бир чымчык оозуна бир тамчы суу алып келип, ушу отко таштап атат экен да. Чымчыктан сураган экен. Чымчык, ушундай отту сенин бир тамчы сууң өчүрө беле десе, чымчык айтат экен. Өчүрбөй мага кызыктырбайт. Эрте кыямат күнү Алла Таала менен сураса, менин сүйкүмдүмдү отко таштап атканда сен эмне кылдың десе, ошону айта ала турган болоюн деген. Өчүрбөй мага кызыктырбайт. Бирок кандай болбосун ыргытты. Алла Тааладан буйрук келди, түздөн түз отко. От Ибрахимге муздагын деди эле, муздап калганда тоңуп калайсыз деди Ибрахим пайгамбар оттун ичинде. Экинчи от келди. Саламатта болгон. Андан кийин жагымдуу суук келди. Оттун ичинде Ибрахим пайгамбар 40 күн болду. Канча? 40 күн, 40 саат, 40 секунда эмес, оттун ичинде элдин баардыгы карап турду. Оттун ичинде Ибрахим пайгамбар отурат да. Алла Таала суу чыгарып койду. Анардын багын чыгарып койду. Жалгыз болбосун деп шериктен бир периштени жөнөтүп койду. 40 күн оттун ичинде. Кийин Ибрахим пайгамбардан сураганда, сиздин эң жашооңуздун мыкты күндөрү кандай каякта болгон десе, оттун ичинде 40 күн болгон дейт. Адамдар көрүп айтты: Ибрахим, от сени күйгүзбөй эле турабы десе, Ибрахим пайгамбар айтат: Ооба. Биз кирсек бизди да күйгүзбөйбү? Ооба, силерди да күйгүзбөйт. Бирок мен силерге айткан калиманы айткыла. Ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах. Анан баягы дуаны айткыла: Хасби Аллах ва ни'мал вакил. Отко кире бергиле деди. Ошону айтып киргендерди отта күйгүзгөн эмес дейт. Мен бул жерден башка жакка өтпөйүн туугандар. Биз баарыбыз ушуну бир ниет кылайлы, бекем ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла өзүбүздө оңолойлу, элибизди оңдогонго менет кылайлы. Бүткүл ааламга исламды, иманды таркатканга баарыбыз мал жаныбыз менен аракет кылайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Аллахым кабыл кылсын. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей улуу касиеттүү пайгамбарыбыздын менети дааватка чыгып, алхамдулилля, канча нерсени үйрөнүп атабыз. Канчалык такыбалыбызга такыбалык кошулуп атат. Намазыбыз оңолуп калып атат. Пейлибиз оңолуп атат. Кызматты үйрөнүп атабыз. Улуттар арасында, уруулар арасында, чоң кичүү арасында, кембагал байлардын арасында ынтымак пайда болуп атат. Бир боорукерлик пайда болуп атат. Региондордун арасында ынтымак пайда болуп атат. Боорукерлик пайда болуп атат. Бул жамаат дааватка чыгуу бул саясат эмес, бул ахиретти уруу үчүн чыгат. Чыныгы өзүнө күйгөн үчүн чыгат. Динди үйрөнүш үчүн чыгат. Оңолуш үчүн чыгат. Угуп алыңыз. Дааватка чыккан адам оңолуш үчүн чыгат. Иманды үйрөнүш үчүн чыгат. Бейишке даярданыш үчүн чыгат. Ахиретти куруш үчүн чыгат. Ошондуктан иншалла баарыбыз ниет кылайлы. Мүмкүнчүлүк барбы? 4 айга чыгып келейли. Мүмкүнчүлүк барбы? 40 күнгө чыгып келейли. Мүмкүнчүлүк барбы? 3 күнгө чыгып келейли. 5 убакыт намазды каза кылбай окуйлу. Үйдө бала чакаларга мээримдүү болойлу. Аларга ырайымдуу болойлу. Аларга жумшак болойлу. Ушунун баардыгын аракет кылайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Аллахым кабыл кылсын, машалла. Мынакей азыр Кудайга шүгүр, мынакей ноябрь айы бүтүп атат. Азыр андай деле сезон жок. Кандай дедиңиздер? Туурабы? Баарыбыз деле үйдөбүз. Бисмилла дегенде Алланын динине, дини үчүн Кудай кааласа иншалла 4 айга чыгып келели.
4 айга чыга электер барып келейли. Яны совсем 4 айга чыга электер болсо 40 күнгө барып келейли. Биз ниетибизде машалла бисмилла деп. Кана бир кимдин ниети бар машалла 4 айга чыкканга? Ноябрь, декабрь туруп коюңуздарчы кана. Ноябрь, декабрда 4 айга бара тургандар барбы? Алла разы болсун. 1, 2, 3 дагы кошулуңуздар. Улуу соопту аласыздар тугандар. Улуу сооп аласыздар. Алла разы болсун машалла. Дагы тугандар. 40 күнгө чыгана, 40 күнгө бара тургандар. Тургулачы кана. Бисмилла. 40 күнгө көп эле болсо керек. 40 күнгө көп эле болсо керек машалла. Кана бир 2-3 жамаат. Өткөндө машалла бир 500-600 Бишкекке баргансыздар 3 күнгө. Туруңуздар. Дагы турсу не? Отуруп бер белиңиздер талыды го, киши туруп коюңуздар. Алла Тааланын дини үчүн туруп туруңуздар машалла. Дагы кана 40 күнгө машалла. Алла разы болсун. Өзүбүздүн ахиретибиз, пайгамбарыбыздын осуяты, пайгамбарыбыздын дуасынан алабыз. Пайгамбарыбыздын көз жашы, машалла, үммөт үчүн, эл үчүн машалла. Оңолойлу, ынтымакта жашайлы деп. Машалла. Мынаңыздардын баарыңыздарды эми караңыздар. Алла көрдү, периштелер жазды. Ушуга иншалла дайындап, кийинки жумада ким чыгат, андан кийин ким чыгат. Жакшы Кудай кааласа аракет кылыңыздар. Отуруңуздар. Алла разы болсун, Алла разы болсун. Айына 3 күндө таштабайлы туган. Өттө жакшы, алхамдулилла. Мына 30-40ка чыккан аксакалдар бар. 60-70ке чыккан аксакалдар бар. Кайсы медресеге барат эле? Бир мына бизнесмендер бар. Бизнесинен кол бошобойт. Бирок айына 3 күн берип турайлы. 3 күндү мындай эме кылбайлы да, сараң болбойлу 3 күнгө. Кудай кааласа ай сайын 3 күн берип турабызбы иншалла? Кол көтөрүңүздөр. Аллахым иншалла разы болсун. Кудай кааласа иншалла баарыбызды кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала ниетибиздин баарыбыздын бекем кылсын. Суроолор борбу? Суроолорго жооп берип коелу. Отко күйүп өлсө эмне болот? Арак ичип же ичпейли? Аллах акбар. Алла Тааланын тагдыры. Кээ бири отко күйүп өлөт экен, кээде чөгүп өлөт экен. Кээде каршкырдын ичинде калат экен. Кээде асказоонун түбүндө калат экен. Эми Алла субхана ва тааlanın тагдыры. Бирок ага баары кабыр азабы бар. Барзактагы сурак бар. Отко күйүп өлсө ушундай түшүнүк келип калбасын. Бу дүйнөнүн оту болду, эми тиякта бейиши деген кеп эмес. Амалына жараша, иманына жараша сурак бар. Амалына, иманына жараша сурак бар. Арак ичип өлсө коркунучтуу тугандар. Бир нерсе деп айткандан да өзүм да корком. Албетте, бул мусулман күнөөкөр, жаназасы окулат. Жаназасы окулат. Күйгөн адамдын да жаназасы окулат. Арак ичип өлгөндүн жаназасы окулат. Бирок чоң аалымдар ошо арак ичип өлгөндөрдүн же өзүнө өзү кол салгандардын өлүмдөрүнө каарылар алар катышпасын дейт. Жөнөкөй адамдар жаназасын окуп койсун дейт. Суга чөгүп өлсө, бул деле ошондой, суга чөгүп өлсө арак ичип же тазабы, кандай болбосун. Эми арагы жок, суга чөгүп өлө турган болсо, арагы жок, күйүп өлүп кала турган болсо, пожар болуп кетти тияк бияк. Булар шеиттер. Не экен? Шеиттер. Шейх Салих Аль-Фаузан, Шейх Рабия Аль-Матхали шейхтерди укса болобу? Жок таксырлар. Кыргызстанда буга тургандар бар. Ошолор деле уккула. Булар башка мазхабта. Макулбу? Биздин Орто Азиябыздын мазхабы бөлөк. Тем более азыр алхамдулилля бул жакта жетишерлик илимдериңиздерге, сурооңуздарга жооп бере турган адамдар бар. Илмул калам илиминде оюңуз болот өзүнүн чегинде. Рабита деген болобу, же ширкпи? Аны караш керек, рабитанын кандай жолдору, түрлөрү көп. Саждада дуа кылгыла деген кандай түшүнүк керек? Намаз бузулбайбы? Фарыз намазда бизде субхана роббиял а'ла ошол айтылат. Нафил намаздарда саждада дуа кылсаңыз болот. Ал кандай? Кур'ан, хадистен гана. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы саждада Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахумма гфирли вархамни ва афини варзукни важбурни вахдини варфани. Толтура дуалар. Кылса болот. Арабча, биринчиси арабча болуш керек. Сөзсүз. Экинчиси Кур'ан, хадистен айтылган болсун. Намаз ошондо бузулбайт, нафил намаз.
Farz namazda Subhana Rabbiyal A'la andan өткөн дуа жок. Тоба намазын витр ваджиб намазына чейин окулабы же андан кийинби? Жакшыраагы кайсы? Андан мурда. Витрде пайгамбарыбыз айткан эң акыркы намазыңарды кылгыла деген. Акыркы намазды витр кылыш керек экен, ага чейин окуп алыңыз. Тобабы, хажатпы, таспихпи, жана башка. Бирөө сени уруп атса, өзүңдү коргоо максатында аны урсаң күнөө болбойбу? Коргоо максатында урсаң күнөө болбойт. Ура берип, башты тосуп бере берип, андай жок да. Туурабы? Жинди болуп калбайбы? Кандай болгон? Анын колун эң жакшысы ошон үчүн колун кайрып салыш керек да. Анын үчүн ишен мусулмандардын бардыгы дзюдо, самбо, күрөштү үйрөнүш керек. Эң жакшысы. Ал эми акмактык кылып сизге кол көтөрүп атат, кыйкыртып, апалатып кайрып салыңыз. Муунтуп салыңыз. Анан өз эсине келбей калгандан кой берип коюңуз. Эми катыраак урсаңыз мүмкүн бөйрөк, өпкө, жүрөккө бир уруп өлтүрүп албаң. Ар кандай болуп калат, адам жаны кичине эле. Бирок эң жакшысы буту колун кайрып салыш керек. Гусул алып атканда ооз мурунду чайкабай калса, гусул өтөбү, өтпөйт. Гусулда 3 фарыз да. Оозду чайкаш керек, мурунга суу алыш керек. Анан бүткүл денени фарыздар аткарылбай калып атпайбы? Кайдыгерликтен, дүйнөнү кордуктан кантип сактанабыз? Кайдыгерликтен, дүйнө кордуктан кантип сактанабыз? Зикир менен. 5 убакыт намазды мечитте окуйлу. Көбүрөөк зикир кылайлы. Алла субханаху ва таала жүрөгүбүзгө ахиреттин мухаббатын берет. Дүйнө дагы керек. Бирок колубузда канча зарылчылык болсо ошончо керек. Бирок ал дүйнөгө өлөм, күйөм деген андай жүрөктөн чыгып кетет иншалла. 5 убакыт намазды мечитте окуганга аракет кылыш керек. Жамаат менен зикирди күчөйтүңүз. Мага бир жакындарыбыз бир козу карыз эле. Ошол козуну зекетке ниет кылып албай эле ошол туугандарга берип койсо болобу? Же кандай ниет кылуу керек? Мындай тууганда, сиз берип атканда бир козуну карызга бергенсиз, зекетке берген эмессиз. Зекетте ниет фарыз. Угуп алыңыздар. Зекет берүүдө кандай намазда ниет фарыз, зекетте да ниет фарыз, орозодо да ниет фарыз. Билип алыңыз. Зекет берип аткан учурда сиздики зекет деп айткандын кажети жок. Ниет кылгандын кажети бар. Ниет зекет берүү болсо, ошондо зекетиңиз аткарылат. Мойнуңузда фарызыңыз аткарылат. А сиз карызга бергенсиз да. Ада ниети жок эле кетип калган. Карыздын ниетинде кеткен, зекеттин ниетинде кеткен жок. Ошон үчүн ал өтпөйт. Аны тек коем десеңиз садакада кетет. А болбосо сиз мындай кылыңыз. Ошону кайтарып алыңыз дагы кайра берип коюңуз. Ошондо зекеттин ниетинде өтөт. Биз базардан бир козу таап алдык. Аны сураштырдык. Радио узелге айттык. Келбеди, эмне кылам? Козу ээси таап алат, аны таштап коюш керек аерде. Ошол жерде иштегендер коюп койгула. Же болбосо таптакыр эч ким келбей калса, жарыя кыла бересиз 1 жылга чейин. Ар 5 убакыт намазда жарыя кылып турасыз. Үйдө бага бересиз, ээси келгенде айтасыз, мынча чөп жеди, мынча жем жеди, ошону төлө, козуңду алып кет дейсиз. Такыр эле келбей жок болуп кетсе, аны садака кылып бересиз. Өзүңүзгө иштетпеңиз. Мал алып сатып, иш кылалы дедик эле. Кыскача эрежесин айтып бересизби? Канча үстөк кошсо болот? Жана дагы ушул сыяктуу. Жакшы, мал алып сатып алсаңыз деле жакшы. Эң негизи мал алып сатып атканда мындай. Сиз акчаны берип, колуңузга алып, анан сата аласыз. Колуңузга албастан туруп сата албайсыз. Үстүнө канча кошсоңуз сиздики. Канча кошсоңуз да боло берет.
Анан эң жакшысы таквалык жолу дагы мындай: мал алганда ошол базарда эле сата бербей, мал алганда үйгө алып келиң. Кичине чөп, жем, суу берип караңыз. Анан сатыңыз. Бул эң жакшырагы. Бирок ошол эле базарда эртең менен алдыңыз дагы, кармап турасыз, саат 11-де келди, канча деди? Сиз алдыңыз 10 000 сомго, 12 000 сом дедиңиз. Сатсаңыз адал. Сөгүнгөндө кантип токтотсо болот? Сөгүнгөндө силерди энең деп сөгөбү же башкачабы? Пайгамбарыбыз айтты. Чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү кимде ким өзүнүн ата энесин сөксө. Так, сахабалар таң калды. Өзүнүн ата энесин кантип сөгөт деди. Пайгамбарыбыз айтты. Кимде ким бирөөнүн ата энесин сөксө, ал дагы жыйынтыгында бунун ата энесин сөгөт. Ушул өзүнүн ата энесине сөгүш алып берген себеп өзү болду да. Өзүнүн ата энесине ким? Ана. Сөгүнгөндө кантип токтотобуз? Оңой эле. Биринчи эрк керек, ниет. Ниет кылыңыз. Алладан дуа кылыңыз. Зикирди көп кылыңыз. Болду. Кудай кааласа сөгүнгөн калып кетет. Ниет кылыңыз, таштайм дегенде күн сайын ниет кылыңыз. Алладан эртең менен күн сайын сураңыз. Я Алла, бүгүн мен сөгүнбөймүн деп. Кечке чейин кокустан 1-2 жол чыгып кетсе, кечинде кечирим сураңыз. Я Алла, мен күн сайын 15 жол сөгөт элем, бүгүн 5 эле жол сөктүм. Ушунусуна да шүгүр, эртеге таптакыр сөкпөйүн депчи. Орозо убагында насыбай атса болбойт. Насыбай чекендер барбы силерде? Жөн эле сурообу? Насыбай баткенде эле го. Гөлгө каяктан келип калды? Кола жана пепси согу арамбы? Арам деп айта албайм мен бул жерде. Составында арам нерсе болбосо, арам деп айта албайсыз. Албетте кола пепсинин акчалары исламдын душмандарынын колуна баргандыктан акча мен эч качан кола пепси сатып албайм. Бирөө берсе иче берем. Акча сатып албайм. Анан көрөк эң жакшы биздин жарымалар бар го. Кола пепси не? Бул колачы. Мен айтып берейин. Көпчүлүк болуп калды да. Бир балага мага кола алып берип көндүрүп койду. Ал кеткенден кийин коласыз тамак сигмей калса болобу? Коласыз уйку келбей калбадыбы? Кыйналып кеттим. Ал убакта колага акча жок эле дабайке. Айнанан зорго таштасам болобу? Кадимкидей эле наркотик экен да бул деле. Кандай бир немеси бар бунун? Бирок эми тоба кылдым го, мындай наркотиктен адам баягы кээ бирлер чайга көнүп калат го, башы ооруй берет, чай ичмейинче анын башы жазылбайт да. Ошондой мааниде айтып атам. Жамааттан кечиккендер коомат айтып окуйбу? Жок. Мына мечитти угуп алыңыз. Бул мечиттин имамы бар. Барбы? Бул мечитте азан айтылабы? Болду. Мечитте азан айтылып, имам фарыз окудубу? Кийин 10 келесиңби, 100 келесиңби, жалгыз келесиңби, кооматсыз окуйсуң. Бул мечиттин кооматы айтылды, азан айтылып бүттү. Эгерде мейли 3-4 келип калсаң деле жамаатка турган болсоң, кооматы жок эле сразу окуйсуң. Түшүнүктүүбү? Бирок намаз пешим убакыты өттү. Үйдө окуп калдыңар. Отургандар угуп алла. Үйдө окуп атасыңар. Же болбосо, көл жээгинде окуп атасыңар. Анда коомат айтып окуйсуз. Ушу мечиттин ичинде гана коомат айтылбайт, эгерде коомат айтылып өткөн болсо. Имамы бар, имамы дайындалган мечитте. Базарда окусаңыз, үйдө окусаңыз, полиде окусаңыз, коомат айтып окуйсуз, азан убактысы киргенден кийин. Азан ошо азан жетиштүү болот. Айылдын азаны ошо айылдагыларга жетиштүү. Түшүнүктүбү? Аялдар да коомат айтпай эле окуйт. Казаларды, намаздарды азан айтабызбы? Рахмат Аллага. Эгерде каза намазга азан айтуу, коомат айтуу сүннөт. Каза намазга. Бир азан айтасыз, анан ар бир намазга коомат айтып окуй бересиз. Казаларды.
Бирок билип коюңуз, эгерде сиздин казаңыз көп болсо, жылдап болсо, эртерээк окуш керек. Азанды да кооматты кое турасыз дагы, ошого кеткен убакытка казак окуйсуз. Азан кооматсыз эле. Түшүндүрө алдымбы? Дамыла менин 18 жылдай каза намазым бар. Ошону окуш үчүн ар бир намазга коомат айтылабы же кандай окуйм? Машалла, бул суроого жооп берип койдум. Коомат айтпай эле окуй бериңиз. Ниет кылыңыз, баштаңыз. 18 жылды тез бериңиз. Каза намазга кандай кылып ниет кылабыз жана кандай окуйбуз? Каза намазга биринчи дептер ачыңыз, ручка коюп коюңуз. Бүгүн биринчиден сиз качан балагатка толгонсуз, ошону эстеңиз. 12 жаштабы, 13 жаштабы эсиңизде жок болсо, 12-ни ала бериң. 14-15 ар кимдики ар кандай да балагат. Так. Качан намазды баштагансыз? 2 жыл мурда. 19 жыл. Ошон экөөнүн ортосунда канча жыл кетти? 15 жыл бар. Болду. 15 жылды казаны бүгүн мен 20 ноябрь 2021 жылы баштадым. Bir күндө минимум канча, мисалы, bir күндө казасын окусаңыз, эмдиги жылы 22 жылы 20 ноябрда 1 жылды казаны окуп бүткөн болосуз. Фарыздар окулат, важип окулат, сүннөт окулбайт. Ниет кылганда менин жашоомдогу эң алгачкы багымдат фарыз намаздын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Мен алгачкы багымдаттын фарыз эсимде жок, бирок Алла Таала билет да. Ошон үчүн ушундай ниет кыласыз. Алгачкы пешим, алгачкы куптан деп күн сайын ушинтип окуп кете бересиз. Мына 5 манжамын караңыздар. Мен биринчи мындай дедим. Эң алгачкы багымдат намаздын казасын окумаганга ниет кылдым дедиңиз. Бул кетти. Эң алгачкысы кайсы болду кийин? Мына. Эң алгачкысы кайсы? Мына. Эң алгачкысы кайсы? Эң алгачкысы кайсы? Ушинтип бүтүрөбүз. Конечно. Түшүндүңбү? Бүткөнгө чейин, 18 жылды бүткөнгө чейин. Тияктан минус кете берет да? Минус кеттиби, кийинкиси алгачкы боло берет. Минус кеттиби, кийинкиси алгачкы боло берет. Счетту көргөн соң мен кол менен деле көрсөтүп бердим го мындай кылып. Устазым, сиз келгениңиз так, биз кубанычтабыз абдан. Аллахым разы болсун. Аллахым узун өмүр чын ден соолук берген. Алла разы болсун, рахмат. Ысык көлгө дарат гусул кылса боло, укмуш болот. Ысык көлгө болбосо анан каякта болот экен. Кече мына силердин ошо маркстык бирөө. Бассейнге түшкөндөн кийин алар билбей деген да маселен. Бассейнби, тияк бояк, көл, пөл, сразу бардыгы. Гусулдагы даратта полный бүтөт. Андан чыгып алып кайра дарат алган кажети жок. Душка гусул кылсаңыз же көлгө түшсөңүз, ошо гусулдун ниетинде түшсөңүз, кайра тарат алган бидат болуп калат. Болбойт. Ошол жетиштүү. Дагы бар экен. Ысык көлдүн жанында туз көлгө дарат гусул болобу? Туз көл кандай? Мен көргөн эмесмин. Караңыз, суугачы, сууга. Көлдүн суусунчу, мындай даамдасаңыз, тузу андай эле эмес да. Ошон үчүн болот. А эгерде сууда өңү бузулуп кетсе, жыт чыгып кетсе, даамы өзгөрүлүп кетсе болбой калат. Туз көлүңүздүн тузу канчалык экенин мен билбейт экенмин. Тузу көп болсо, болбой калат анда. Тузу көппү? Мен көргөн эмес, канча? Айран көп экен анда. Болбой калат. Ассаламу алейкум устаз. Эки баштуу бул дүйнөнүн эмес жылан түшкө кирсе эмне болот? Эки баштуу болобу, 10 баштуу болобу, жыландын бардыгы түштө жин болот. Не дейт? Free Fire, PUBG ойносо эмне болот? Баягы жаш балдар эме ойногонбу? PUBG. Болбойт булар. Бекетчини окуй, ушу кантип ойносун? Nitro, Flash итсе болобу? Бул да баягы энергетический эмелерде турабы? Адат кылбаңыз. Анчамы ичип койсо эчтеке эмес. Адат кылбаңыз. Ден соолукка зыян бар. А мына оюнду дагы эми чоң акылдуулар эмес, жаш балдар анча-мынча неме кылса, все равно бул пайдасыз оюн бул. Сиз ушундай оюн ойноңуз, пайдалуу болсун. Ден соолугуңузга пайдалуу болсун, мээге пайдалуу болсун. Даже биздин мазхабта шахмат оюну өзү пайдалуу го, мээни курчтат, Ушуну да макруh дейт да.
Мыналар жөн эле макруh да. Намаз каза болсо арам болот мына оюндар. Арак ичип кайра намаз окуса эмне болот? Оңолгон болот. Молодец болот. Бозо жана кымыз ичсе арам болобу? Кымыз арам болбойт, бозо арам болот. Үшүр садаканы сөзсүз бериш керекпи? Кандай берилет? Сөзсүз бериш керек. Үшүр важип. Бейбечараларга бересиз, 10дон 1 бересиз. 10дон 1. Сиздер эмне эгесиңер? Картошка эгесиңерби? Мисалы, картошка, чөп бардыгынан үшүп берилет. Жерден чыккан нерседен бардыгынан үшүр. Үшүр дегени 10дон 1 деген сөз. 100 пресс алдыңыз эле 10 прессти бересиз. 1 тонна арпа алдыңыз эле 100 килограмм бересиз. Бул качан? Эгерде сиз өзүңүз колуңуз менен суу алып келип же болсо суу сатып алып келбесеңиз, кайрак жерлерде. Кайрак жерде эгесиздерде дагы? Жөн асмандын жамгыры, жөн ушу менен эле булактын суусу менен келгендерде. Эгерде сууга сиз өзүңүз мээнетиңиз кеткен болсо, үшүр эмес. Ага 20дан 1 бересиз. 20дан 1 дегени 200 пресстен 10 пресс. Бая 100 пресстен 10 пресс берип аттык гана го. Эми сиз беде эктиңиз да, беде. Я. Сугардыңыз, беде эктиңиз, мээнет кылдыңыз да, 200 пресстен 10ду бересиз. 10дон 1 эмес, 20дан 1 бересиз. 40 пресс алсаңыз 2 пресс бересиз деген сөз. Түшүнүктүүбү? Арпа, будай бардыгы ушундай. Алма, салма менен үшүр менен бакта канча алдыңар? 1 тонна алма алдыңызбы? 1 тонна алма. Үшүрүн бересиз 100 тонна. Аллаху мусалли ала Мухаммад. 100 килограмм. 100 кило. Бал челектин да үшүрү бар. Бал алдыңыз. 100 килограмм бал алдыңыз, 10 килограммдан үшүрүн бересиз. Үшүрдү эми кимге беребиз? Ким үшүргө лайыктуу болсо ошого беребиз. Мындайча айтканда, зекетке лайыктуу кишиге, муктажга деген сөз. Кыргызстанда балагат жаш канча? 12, 13, 14 жетилгенге жарашабы? Же жетилгенде жарашайбы, ар кандай да? Ар кимдин табияты ар кандай. Кээде 12, кээде 13, 14, 15, кыздардыкы 9, 10, 11, 12, ар кандай да. Балагаттын ошо белгиси келет, жетилгенин ошодон тартылат. Наристе балдар, кыздар өтүп кеткендер азыр кайда? Булардын бардыгы бейиште. Периштелерден илим алат дейт, чынбы? Жок. Куран, зикир, жакшы иштерди, соопторду хадия кылсак болот. Зекет боюнча 25 баш, 50 баш жылкыга кандай берилет? Жылкыларга мындай. Жылкыларды эгерде үйдө карай турган болсоңуз, 6 айдан көп зекет берилбейт. 6 айдан көп талада жүрсө, жайлоодо талада жүрсө, анда бересиз. Бергенде бардык жылкыңыздын баасын болжолду санайсыз да 40тан 1 чыгарасыз. 40тан 1 чыгарасыз. Түшүнүктүүбү? Көп жылдан бери турган бактарды кыюуда, үйлөрдү бузуудагы шарттар барбы? Жок, эчтеке эмес. Бакты отургузуш керек, мындай кылыңыздар. Биздин динибиз жашылдантыруу, бак тигүүгө үндөгөн дин. Болгондо дагы мөмөлүү, көлөкөлүү дарактарды тиккенде көбүрөөк сооп болот. Албетте мына көп жылдан бери туруп калган, чирип калган, кулап түшүшү мүмкүн. Андай эле аралап отун кыласыз, ордуна дагы эгесиз, эчтеке эмес. Үйлөрдү бузганда дагы ошондой эле. Үй салайын деп атасызбы, ал жерге мечит салайын деп атасызбы, же футболдуу поле кылайын деп атасызбы, эмне кыласыз? Кадимкидей эле буза бересиз. Бир адептин сөзү бар. Үйлөрдү бузганда, үйлөрдү бузду деп айтат. Мечиттерди бузуп ордуна жаңы сала турган болсоңуз, мечитти шейит кылды деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз сахабаларга айткан, жакшы ишти жаман деп, жаман ишти жакшы деген коом келет деген хадистеги айткан доордо жашап жатабызбы? Жана мындай дагы жаман доор келет дегени жакында калдыбы? Туура эле. Бүгүнкү күндө бар эле эмес го, бирок ушундайлар бар. Жакшыны жаман деген, жаманды жакшы деген. Курандагы ачылай элек сырлар барбы? Толтура. Куранын чекеси ойлуу элек азыр. Алла жолунда жүргөн, даватта тапкан сооптор кыямат күнү өзүндө калабы? Сөзсүз калат. Же ал сооптор дагы
Кыянаттык кылсак пендеге кетиши мүмкүнбү? Жөн эле кетип калат. Даваттын соогун барын алдырып бересиң. Аллахым разы болсун баарыбыздан. Ата энемдин динден кабары жок. Мен ата энем менен тургандыктан балдарымды ата энебиз тарбиялоодо бизге неберемди ыйлатпагыла деп эле сөз тийгиздирбей эрке болуп чоңоюп жатышат. Бизге ээлик кылдырбайт. Келечеги кандай болот? Мени тынсыздандырат. Үйдө имандын сабагын баштаңыз. Урушпаңыз, ыйлатпаңыз. Жакшынакай насаат айтып, жакшы көрүп. Балдарга тарбияны биз ушундай ойлонуп калганбызда, только уруш керек депчи. Ал туура эмес. Уруш керек эмес. Аларды макташ керек. Жөөттөр балдарын көк мейсиндагы акылдуусун деп мактайт экен. Бала ошого карайт. Көңүлүн көтөрүш керек, дух бериш керек. Аз айтып атпайбы, мотивация деп. Я. Туурабы? Бизде балдар ушундай, о, молодец. Жакшы окшошуп атат, Мына алиф десең, алиф, ба, нормально. Та, ой. Акырынан үйрөтөлү. Мына намаз, дарат. Кичине жакшы. Конфет берели, шоколад берели, ойнотойлу, эркелетели, жакшы көрөйлү. Анан сөзсүз, ары динди акырын. Чогу дарат. Ата-эне деле ага неме койду. А сен ал жерге тиран болуп атсаң, ата-эне, конечно, айтат да. Ыйлатпа, тигинтпе, мүнтпе дейт. Туурабы? Кыздарга да кичинекей тамак жасатып, башка уяттуу, колго суйганды үйрөтөйлү, урп адаттарды үйрөтөйлү, каада салттарды үйрөтөйлү. Негизи иманды үйрөтөйлү. Жаш балдардын, окуучулардын өлүмү көбөйүүдө, окуу жагы алсыздады. Көтөрүмсүз болуп, келечекти ойлобой калышты. Телефонду туура эмес жакка пайдаланып, жаштарыбыз бузулууда. Бул маселени кандай карайбыз? Аллах. Туган, мынандай имандын сабагы болбосо, үйдө имандын сабагын жандандырбасак, мындайлар көбөйгөн азайбайт. Будан да коркунучтуу окуялар болот. Ошон үчүн иманыбызды, бала чакабыздын иманын, элибиздин иманын сактап калайлы. Ага аракет кылайлы. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзөйлү. Кечкурун Алладан ыйлап сурайлы. Чында туура айтасыз. Мына бүгүнкү күнү телефон бизди маңкурт кыла турган болду. Пайдалансаңыз туура маалымат алыңыз. Туурага пайдаланыңыз. Арамга пайдаланбаңыз. Телефонуңуз каратып, бул шайтандын куралы. Бардыгы жалган, бир адамды акты бир күндө капкара кылат. Капкараны бир күндө аппак кыла турган ушундай болуп калды. Сизге маалымат кайсы керек? Картошканын кайсы сорту керек? Ошону караңыз мейли. Үйдө кандай салыш керек? Кандай жаңылыштар керек? Караңыз мейли. Илимден, тарыхтан кандай маалымат керек? Динден караңыз мейли. Жөн эле арам нерсенин бардын карап отуруп. Жалгандын барын угуп отуруп болбойт. Тоң районунда Баканбаев айылында дагы келип, сабак өтүп кетиңиздер, жакшы болот эле. Иншалла буюрса. Алла разы болсун. Убакыт эле бир топ болуп калды окшойт. Канча болду? Намаз убакыты болду. Анда Алла Таалам разы болсун. Куптан окулайлы барыбыз, я. Дуа кылайлы. Амин, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا жараткан Аллах баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген, чоң күнөөлөрүбүздү, кичине күнөөлөрүбүздү, жашырын күнөөлөрүбүздү, ашкере күнөөлөрүбүздү, эски күнөөлөрүбүздү, жаңы күнөөлөрүбүздү, атайлап кылган, билбей кылган баардык күнөөлөрүбүздү кечирген. Алхамдулилlah. Жараткан Аллах ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргин. Жалпы момун мусулмандардын, тирүүлөрдүн өткөндөрдүн, эркектердин, аялдардын күнөөлөрүн кечиргин. Өз мээримиңе бөлөгүн. Аллахым, рахматыңа алгын, рахмат назары менен карагын. Жараткан Алла ырайымыңа бөлөгүн. Бизди имандан ажырата көрбөгүн. Я Алла, өзүңө жакын кылгын, жүздөрүбүздү жер каратпагын. Баарыбыздын жаныбыз сенин колуңда. Баарыбыздын ден соолук, өмүр, ырыскыбыз сенин колуңда. Жараткан Алла баарыбызды разы кылгын. Баарыбыздан өзүң разы болгун.
разычылығыңды бейішіңді сұрайбыз. Наразышың тозоңдан пана тілейбіз. Жаратқан Алла жақшылықтардың ешіктерін ашқычы қылғын, жамандықтардың ешігін жапқычы қылғын, жақшы күндерді, жақшы түндерді, жақшы дос қошыналарды нәсіп қылғын, жаман күндерден, жаман түндерден, жаман дос қошыналардан Аллахым өзің сақтағын. Жаратқан Алла барымыздың өмірлерімізге, ырысқыларымызға, денсаулықтарымызға, бала чақаларымызға береке пайыз берген. Аллахым ұшы илім мәжілісін, иман мәжілісін, зикір мәжілісін өзің қабыл қылғын. Я Алла берекесін берген. Бардығын қабыл қылғын. Ақсақалдарымыз, инелеріміз, ағаларымыз, достарымыз отырады. Я Алла ұшылардың тілектерін қабыл қылғын. Бекем иман берген, тура түшінік берген. Күнелердің ешіктерін жапқын, жамандықтардың ешігін жапқын, жақшылықтардың ешігін açқын. Имандарын бекем қылғын, işenimдерін бекем қылғын, өзің қолдағын, өзің қорғағын, өзің тура жолға жолдағын. Жаратқан Алла дүниеде дағы, ақиретте дағы бақтылы қылғын. Барын, я Алла берекелі қылғын. Қайерде ғана болсын өзің сақтағын. Жаратқан Алла Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетінде жашағанға барымызға жардам берген. Аламдағы инсандарға хидаят, иман берген. Аламдағы мұсылмандардың барына ынтымақ, тақуалық берген. Жаратқан Алла мекеніміз, мемлекетіміз, еліміз, жұртымызға я Аллахым өзіңді нұрыңды жадырғын, хидаятыңды жадырғын, ырысқыңды берген, берекелі, кең ырысқылы берген. Я Алла ешкімге қор қылба, ешкімге зар қылба, ешкімге көзқаранды қылба, ешкімге мұқтаж қылба. Аллахым біз өзіңе мұқтажбыз. Я Алла бізді разы қылғын, бізден разы болғын, разы болған амалдарды қылғанға жардам берген. Жаратқан Алла өзің разы болбастан өлім бербеген. Аллахым бар өзің сөздеріңізді ихластылық берген, қылған амалдарыңызда ихластылық берген. Тілдеріңізді жалған сөйлегенден тазалағын, жүректеріңізді екіжүзділік, мұнафықтықтан тазалағын, амалдарыңызды риякөрліктен тазалағын, көздеріңізді қиянаттан тазалағын. Аллахым өзіңе жақын қылғын, ұзақ қылғын, сүйкімді бенделердің қатарына қошқын. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам сүйкімді үмметтердің қатарына қошқын. 5 уақыт намазға бекем қылғын, барыңызды берешен қылғын, барыңызды жомарт қылғын, зекеттеріңізді, садақаларыңызды қабыл қылғын, оразаларыңызды, дуаларыңызды, зикірлеріңізді, құрандарыңызды қабыл қылғын, қайырымдылықтарыңызды я Аллахым қабыл қылғын. Ушыл елге береке берген, ушу тоң районында, ушул жерде ушул айылдағыларға барына береке берген, ортасына ынтымақ берген. Жаратқан Алла жаштарын бақтылы қылғын, уятты, намызды қылғын, қыздар балдардың бардығын уятты, намызды қылғын, бардығына я Алла күнелерден сақтағын. Я Алла арақ ішкендердің арағынан тоба қылып қайтарғын. Я Алла құмар ойнаушы құмарлардан я Алла қайтарғын. Я Алла арам жолдан я Алла өзің қайтарғын. Кімдің бала чақасы бұзылып кетсе, я Алла өзің тәрбиелеуші өзіңсің. Өзіңе тапшырдық, тура жолға салғын. Ата-енесіне күйімді қылғын, иманды қылғын, елімізге жарақты қылғын. Я Алла иманды берекелі, біреуімізді урматтаған, пайдалы жашау берген. Аллахым қабыл қылғын. Дуаларыңызды өзің қабыл қылғын. Мешіттеріңізді көбейткін. Мечіттеріңізді я Алла амалдарды жандандырғын. Мечіттеріңізді я Алла өзің амалдармен нұрлағын. Құранға дос қылғын, Құранға сырдаш қылғын. Аллахым өзіңдің сүйіңді, мұхаббатыңды нәсіп қылғын. Пайғамбарыңыздың мұхаббатын нәсіп қылғын. Құранды мұхаббатын нәсіп қылғын. Мұсылмандарды мұхаббатын нәсіп қылғын. Өзің разы болған амалдарды қылғанды мұхаббатын нәсіп қылғын. Жаратқан Алла екі дүниеде барыңызды бақтылы қылғын. Барды қажеттеріңізді өзің орындатқын. Вассалаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин амин. Бирахматика я архамар.